Саламатсызбы? Эжеке кандай? Жакшысызбы? Несода жакшыбы? Кандай кыйналбай атасызбы? Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы эжеке? Кандайсыздар? Кут болсун саатыңыздар. Эмгек жамат, молодцы. Куттуктайм. Ава, кандай жакшыбы? Кандай жакшыбы? Кандай жакшыбы? Ава, кандай жакшыбы? Yazda başka çildimesin abayla Kıpkı durmaz mı bulduğundan surbu Dün tartım bir göz boynu alayı Sen orman ben oruyun atacı Sen orman ben oruyun atacı Daniyar Canabekov. Söz Oğuz şahrının meri Doktorbayev Жеңишбек Шераматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, урматтуу оштук бир туугандарым, урматтуу жетекчилер, урматтуу ата-энелер, урматтуу Көкүмбей номер 70-ші Көкүмбей атындагы балабакчанын жааматы. Урматтуу оштук бир туугандарым, мына Кудай кааласа жаңы жылды жаңы баштадык. Мынакей ушул биздин ушул жаңы 2026 жылдагы 3-чү жолу мындай ачылыш азем болуп отурат. Бүгүн урматтуу туугандар өзгөчө күн. Мына биздин ушундай балдарыбыздын пешенесине, шаардыктарыбыздын пешенесине Кудайым монтип күндү жаркыратып да берип койду. Кооз кылып татынага кылып ачып алсын деп. Мына көрөсүздөр, азыр биз ачылып бүткөндөн кийин күн жайт. Мына Кудайым да бизди карап турат. Кудайым көзү түздө биздин жасаган жумуштардын бардыгы мынакей. Канча ушул жерде мэр баш болуп, мэрия баш болуп, төрага баш болуп, аксакалдар төш болуп, строительный компаниялар баары биригип, канча эмне деген иш болгон жок ушул жердечи. Абдан жумуш көп болду. Бул жерден жанагы ремонтко чейин акыбалын көрсөңөр ыйлайт болчуңар. Могу жерде Жүсүп абам отурат, ушул балабакчаны курганмын мен дейт. Ушул балабакча 1972-жылы курулган болчу дейт. Мен келсем курулуп калган экен, ал дагы бир корпусун мен курганмын, колум менен кургам дейт. Тилекке каршы Союз ыдырагандан кийин көпчүлүк балабакчада эле бул бакчада жеке менчикке өтүп кеткен болчу. Жеке менчикке өтүп, бул өзү ушул жерде Көкүмбейге жайгашкан биздин балабакчабыз болчу мурда. Андан белгисиз себептер менен жеке менчик өтүп, приватизация деген мезгил болбоду эле. Ошол мезгилде жеке менчикке өтүп, бул бир садик болуп иштетилмиш болушту. Андан университет болду. Андан бир далай эметип каңгырап бош да жатты. Мен боякта такай биз авторунукка келчилип көрүп, аябай жүрөгүм урчу, эмне болгон здание экен депчи. Мынакей азыр мына сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Ремонтко чейин кандай деген акыбалы начар болчу. Абдан начар болчу. Мына Жүсүп абамдын ушул жерде тиги көрүнүп турган, чатыры көрүнүп турган балабакча, ошол военныйлардын балабакчасы кете бир 30-40 бала батат. 30-40 бала батат болчу. Бул жерде бизде шаарда, бул жерде именно ушул локацияда бир да садик жок болчу. Баардыгы шаардын ичине алып барат болчу. Мына азыр 280 орунду заманбап, татынакай, кооз, жанагы орусча айтып коет го, равных нет дейт го. Биздин оштун экинчи визитный карточкасы болду. Канат деген жигит бар болчу. Канат барсың, Канат? Канат бул жердесиң, азыр мен өткөндө эсиңде жана чай коюп бергенде бир суустар тебете эмне болсун деп айткам, Биз эми убадага бек турабыз.
урматтуу ата энелер, урматтуу коллегалар, урматтуу жыйын катышчылары, биздин ушул бала бакчабыз көп жылдарга кызмат кылсын. Ушул садиктен келечекте мыкты биздин балдар тарбияланып чыксын. Биз сыймыктанган летчик, космонавт болсун, депутат, мэр, губернатор болсун, керек болсо президент болсун, керек болсо биздин Кыргызстан баатыры деген баатырлары ушул биздин жакшынакай, биздин мына колубуз тигип бүткөн садиктен тарбияланып чыгышсын. Кудайым буйрса, абдан жакшы иштер болду. Мына бүгүнкү иш-чарабыз да аябай сонуш болду. Анда урматтуу аксакалдар, уруксат берсеңиздер, мен өзүм атымдан жеке менин коллегаларым атынан канатка ошо суу сар тебете кийгизип койсом, анткени сөз бердим болчу. Эми мэр деген сөзгө бек болуш керекпи? Анткени канат айтып жүрбөсүн. Бир убакыт келгенде айтат да, мени бир көчө көйдөн көрүп калса айтат, могу мэр мага тебете карыз эле деп. Одага бек туруп тебете кийгизип коюн, кийин канаттын алдында жүзүм жарык болсун. Рахмат. Ва, мына жарашты. Ушул жерден жана Жеңиш Шырматович айткандай, мамлекетибизге, элибизге кереги тие турган улуу инсандар ушул жерден өсүп жетилсин. Эми бир эки нерсени айтып коюшум керек, урматтуу туугандар. Бул бала бакчаны алуу процесси аябай оор болгон. Ал ошол процесстердин башында ушул жердин аксакалдары Жусупова баш болуп ушул жерде турушту. Ошол аксакалдар арыз менен кайрылып, барбаган жери калышкан эмес. Убагында. Анан ошол жерде абалар барганда биз кабыл алып, шаардык кеңештин атынан сотко берип, түнү күнү ошол жерде ызылдап жүргөнбүз. Могу абаларыбыз ошол жерде калбай, Жусупованын бир жаман папкасы бар эле. Тынбай ошол жерге бара берет эле. Акыры аба деп барганда биздин бул жердин ээси бизди коркуткан, Жусупова. Эртең мандатың жок болот деп. Буну алыш аябай кыйын болгон. Акыркы процесстерге келгенде дагы жыгылып калайлы, качып кетебиз, бу токтоп калайлы деп атканда жакшы Жеңиш Шырматович келип калып, акыркы процессте акыркы чоң ударды Жеңиш Шырматович уруп берген. Ошондо бул бала бакчанын алуу процесси 10 жыл болсо, акыркы 3 жыл аябай катуу согушканбыз. Ошентип Кудай буйрса ушул бала бакчабыз шаардык балансына кайтып, кайра элдин өзүнүн энчисине кайтты. Бул детсаттын бизге кайтышы жаза берсе бир 5-6 тонн боло тургандай эле болуп калды. Канча жолу жого жака кайрылдык, кирбеген эшик, какпаган немебиз калган жок. Ушуну катар акыркы күндөрү ушу Жеңишбек Шермаматович мэр болуп келгенде кече немедеги жолугушта мен айттым эле, ушу 10 жылдан бери өтпөй атат, ушуну өткөзөбүз десем, аба эч камтама болбоң, өтөт деп ошол жерде эркек да сөзбөдү эле, жигит экен өткөзүп койду. Терең ыраазычылык сизге. Ишиңер ийгиликтүү болсун, десолуңар чың болсун, ар дайым ушундай элге керектүү жаш балдардын уязын кайтарып эле жүрө бергиле. Кана бисмилла, ак жолтой бала бакча болсун, ушул жерден көп жакшылыктар болсун, көп билдин. Ушул жерден элдүү журтка кызмат кылган, ак кызмат кылган болгондо дагы Жеңишбек Шермаматовичтей болгон жигиттер чыксын, кыздар чыксын. Аллах акбар. Мына карачы, кандай сонун. Көмбүй батыр боюнча да койдук. Ооба, атабыз боюнча эметип коюш керек, эң туура. Саламатсызбы жеке, кандайсыз? Кут болсун эми, жакшы иштеттиңиздер, Мынаке, карачы, кандай сонун. Так. Аш даяр болуп калыптыр, Борщ, компот жасадык. Борщ экен. Бизге да бирдеме барбы? Бул борщ экен, Мына да шербет кайнатат. Иә. Шербет кайнатат.
Et geldi mi? Geldi. Markirovka kılıp bardığın saldık alğanı bulacak da. Жақсы қараңыз, Ежеке. Жұмыртқа келіп тұр, Geldi, жұмыртқа geldi. May geldi, bardığın geldi. Бұлчы. Bunдағы et. Салат, Жақсы қараңыз, Ежеке, жақсы. Әрбір емен жақсы қараңыз, мақұл бұл? Так, бұл горох. Горох бар, так. Гречка бар. Бұл не дейді? Өрікқақ бар. Геркулес бар. Бардығы бар екен, құда қалсын. Все, молодцы, Ежеке. Жақсы қараңыз, Ежеке, жақсы. Қарачы қандай соның болды. Емне деген имарат болчу, ескелге жеткен. Есіңізде жан екеуіз келгенде. Брошенный болчу, сасы, қойқана болчу. Те, нар жағы қойқана, қойларды қамап қойған екен. Молодцы. Медсестра. Зубрич. Врач, да? Ну, она говорит, что врач. Ну, да. Угу. И последнее. Милиция. Милиция. Ой, Азамат қызым. Бізден Мериян абыройы болды да, Жеке. Мериян абыройы болды. Салам алейкум. Мұндай беседка жоқ. Азыр әрбір тайпа келушінің ішінде де емет. Саламатсыз бе, Жеке, қандайсыз? Азаматсыз. Саламатсыз бе, Жеке? Құт болсын, Жеке. Иштеш керек, балдарды тәрбиялаш керек. Құда қаласа, Жеке, менші Моуреки шаар бойынша жаңы құрылған капитальный ремонттан өткен балабақшалардың барын текшерем, еменші. Сілерге особенно требование башқача болуш керек, Жеке. Мына мондай болчу, мына қарачы. Эмне деген бір бардак болчу да. Мурдагысы мондай болчу. Күні-түні іштеп жатат тыным албай, бір күнді өпөн үстінде қала бізді.